Авалда елдерге қандай өзін алып жүріш керек, қандай чектеулер болады, солар бойынша толық маалымат сұрау. Өзгөчө алда бұл жерде өзінің беренелерінде көрсөтүлгөн талаптар жана ошо беренеде көрсөтүлгөн мыйзамдар боюнча иш аткарабыз. Негизги ишинен бул эле комендантка жүктөлгөн комендант өзүңүздөргө белгилүү болгондой Жалал Абад шаары жана Суу району боюнча Робеков Жеңиш Майорович аткарып келатат. Бул жерде эми азыр негизи кечки саат 8-тен эртең мененки 7-ге чейин деп көрсөтүлгөн. Күндүзгүсү боюнча дагы жогору жакта айтылып кеткендей комендант саат учурунда эмес, күндүзгү учур бул 3 гана жанагы тиешелүү багыттага чыгууда, аптекага чыгууда жана больницага кайрылууда. Ана жүргөнгө азык-түлүктөр боюнча бүгүнкү күндө шаарыбызда өзүңүздөргө маалым болгондой борборлук базар ачык. Бүгүнкү күндө азык-түлүккө эч кандай бир чектөө болгон жок. Мурункудай бир ажиотаж болуп, же азык-түлүк проблемасы Кудайга шүгүр жаралган жок. Бүгүнкү күндө шаарыбызда азык-түлүк боюнча, ун маселеси боюнча эң эле сатылып атат. Бирок биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Жалал Абад шаары областтын борбору байланыштуу. Биздин айланабызга сузактын келип тургуларын биз азык-түлүккө кантип барабыз, тамак-ашка кантип барабыз дегенде маселе жаралган учурлар бар, жок эмес. Бирок биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күндө райондун деңгээлинде дагы азык-түлүк саткан, ун саткан, жанагы үнүмдүк тамак саткан дүкөн, магазиндер райондун деңгээлинде дагы ошончо жерде бар. Сөзсүз эле баягы шаардан келип, бул мындай кырдаал бизде мурун кийин болгон эмес. Биз баягы үнүмдүк турмуш тиричилик менен көпчүлүк коммерциялык уюмда, соода саттык үйүндөрү Жалал Абад шаарында жайгашкандыктан элдин баары ушуга биз көңгөнбүз. Эми азыр мындай кырдаалда туура түшүнүк менен ар бир жерде бул көйгөйдө эле маселе эмес. Биз азыр комендант менен дагы сүйлөшүп атабыз. Азыр алдыда кандай кылабыз? Эгерде буга чейин айтылып атат, дары-дармек боюнча, азык-түлүк боюнча эч кандай маселе болбош керек. Ал боюнча тийиштүү кызматтардагы баягы азык-түлүк ташыган, тамак-аш ташыган ишкерлерибизге эч кандай медиа тараптан жол болбойт деген ойдомуз. Мына акыркы мезгилдерде элибиздин көпчүлүгү дагы эле түшүнбөстүккө барып, өзүнүн күнүмдүк тирикчилиги менен алек боло тургандыктан президентибиз урматтуу Сооронбай Жээнбеков кече күнү жарлыкка кол коюп, мына бүгүн саат 8-ден баштап өзгөчө абал кирди ушул Сузак району менен шаарга. Анан өзгөчө абалдан кийин комендантыбыз мына Жеңишбек Мама Юнусович өзү токтоо менен бекитип саат 8-ден, эртеңки саат 8-ден кечки саат 7-ге гана чейин убактылуу жүргөнгө уруксат берди. Бул определенный адамдарга. Мына бүгүн азыр правительстводо заседание болду, ал жерге катыштым. Кубатбек Айчиевич вице-премьер-министр четкое указание берди. Бул жерде 3 түрлүү гана адам жүрүп. Биринчиси ооруп калган адам больницага бараткан болсо буга уруксат. Экинчиси аптекага дары-дармек бараткан болсо буга уруксат. Үчүнчүсү бул лично продукттар гана. Калган учурлардын бардыгына эч ким көчөгө чыкканга да уруксат жок, күндүзү болсо да. Ал эми түндүзү абсолютно 7-ден баштап таң атканча саат кечки 8-ден баштап таң аткандагы 7-ге чейин эч ким көчөдө жүргөнгө уруксат жок. Ошондуктан элибиз муну туура түшүнүү менен кабыл алыш керек.